экономикага, бюджетке ушул аңчылыктан акча түшөт деген бул миф. Андай түшпөйт акча. Эгерде ошол биз сейрек кездешкен жаныбарларды аттырып, чет өлкөлүк олигархтарга ошондон бюджетибизди толтурабыз десек, бул андан көрө ошондой акчанын кереги жок дешибиз керек. Экинчиден, ошол чет өлкөдөн келип аткандар мылтык көтөрүп келбесин Кыргызстанга. Кыргызстанга фотоаппаратын көтөрүп келип, туризмди өнүктүрөлү. Келген турист ошол жерде 1000, 2000, 3000, 5000 долларын бизге кооз жаратылышыбызды көргөнгө таштап кетсин. Анан ким коргойт деп атат да? Силердин ишиңер ошо түздөн түз айлана чөйрөнү, экологияны, сейрек кездешкен жаныбарларды коргош үчүн силер ошол жерде креслодо отурасыңар. Силердин жерлерде өкүлдөрүңөр бар. Алардын милдети чиновниктерге аркар кулжаны атып, этин жиберүү эмес. Алар ошону коргоо милдети. Анан мен азыр айтып өттүм, бүт дүйнөдө мына ошого карата саясат болуп атат. Эл аралык чоң ири фонддор акча бөлүп атат. Биз ошону коргошубуз керек. Анан акчасын көбөйтүп коюшубуз керек дейт. Бул маселени чечпейт. Бизге аңчылыкка келип аткан жанагындай охотниктер, булар кедей кембагалдар эмес. Бүт байлар чет өлкөлүк. Ошолор аларга 50 000 доллар эмес, 200 000 доллар кылып койсоң дагы келе берет. Алардын акчасы бар барын. Биз ошолорго өзүбүздүн сейрек кездешкен жаныбарларды салып берип атабыз. Биз көбөйтүшүбүз керек. Мына агыл бириске алар тоют. Аркар кулжанын кары картаңдарын, жанагы баса албай калгандарын бүт ошо кайра эле илбиришчейт. Бул мындай био ар түрдүүлүк ошону менен сакталат да. Ошондуктан мына негизи эле мен бирөөнү коркуткум келбейт, бирок аңчылык менен алек болуп, ошондой жаш жанагындай аркар кулжаны аткандардын тагдыры аягы эмне жакшылык менен мындай бүтпөйт да.